Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү күндө дүйжөр саясий эксперттер толтура. Бирок бүгүнкү биздин студиянын мейманы Бурул Осмоналы, жарандык коомдун эң активдүү өкүлү, жана көчөдөгү митингдерде болсун, соц тармактардагы коомдук ар кандай реакциялар, мындай процесстерде реакциясын активдүү билдирип жүргөн замандашыбыз. Бурул, кош келипсиң. Рахмат. Биз бүгүнкү күндө саясий оюндар, көчөгөнүн артындагы оюндар жалпы коомчулукка белгисиз болуп атканда, учурдагы Адакан Мадумаровдун тагдыры дегеле, сен тилчи катары эл аралык уюмдар менен иштешип жүрөсүң. Сырттан келген меймандар биздин ички ыйкы-тыйкыга мындай реакциясын билдиреби? Мындай тар чөйрөдө сезесиңби? Мен 2005 жылдан бери саясатка ушундай жарандык коомдун мүчөсү болуп калдым. Ошондо азыркы күндө мен өзүмдү саясаттануучу, активист жана котормочу катары англис тилинен кыргыз тилине көбүнчө. Анан ошол эле кезде мен жарандык позициямды эч качан компромисске бербей, эч качан түшүрбөй келатам да. Анан ошондо сырткы жактан караганда биздин өлкө азыркы учурда менин оюмча авторитардык жолдо бараткан, мурдагы жана аралча деген репутациябыздан жоготуп, ошондон алыстап жанагы авторитардык өлкөлөрдүн клубуна кошулуп аткан өлкө болуп атабыз да. Көптөрдүн байкоосунда көп статьяларды деле окуп атам, анан биздин өлкөнүн кылган иштери деле ошого карата тышкы дипломатиялык мамиледе билип калып атат. Анткени азыркы учурда Украина менен болгон согушта дагы биздин добуш бергендерибизди көрсөтүп атышат. Жакында 9 майда барып катышканыбызды айтып атышат. Аны сырткы чет өлкөлүктөр эле эмес, СНГнын ичиндеги өлкөлүктөр адамдар дагы баа берип, бизди ошол жанагы диктатуралардын клубуна кошуп атат да. Ушул мага өтө өкүнүчтүү, анткени мен бул өлкөдө жашайм. Мен андай катарда болгум келбейт биздин өлкө. Анткени жанагындай качыктап чогулткан кадыр баркыбыз кайра чакалап төгүлүп кетип атат да. Ушул мени өтө катуу эме кылат. Менин эле ой эмес, ошол чет өлкөлүк эл аралык оюндардын, мен байкаган оюндардын көз карашы ушундай болуп атат да. Эми Кыргызстандын ички саясатына келсек, мына кечээден бери парламенттеги бирден бир оппозиция саналган бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адакан Мадумаровдун саясий портрети жөнүндө коомчулук билебиз. Мен ал кишинин дайыма таламын талашкандардан эмесмин, көз карашым кайчы. Бирок ошентсе дагы бүгүн анын төбөсүнөн айланып аткан кара булут бул бийликке сын айткандарга эскертүү деп ойлойм да, мындай коркутуу. Анан ушул боюнча сенин пикириң кандай? Бүгүнкү ошол парламенттеги оппозицияны алсыратуу, башка бийликке атаандашкандарды коркутуу эмеспи? Бул саясий технологдор мүмкүн алдыдагы саясий атаандаштыкка жол тазалап аткан жокпу? Себеби биз көп учурда караламан масса байкабай калат да. Себеби эки дос бийликке келгенден бери бир көп катачылыктарга жол берип алды, көптөгөн душмандарды арттырып алды. Ошондон улам булардын чочулоосунан улам эртеңки бийликке бир татыктуу атаандаш болуп кала тургандардан чочулообу? Кандай түшүнөсүң? Мен дагы бир нече эле саясатчыларга жалпы эле мен дагы көп ойлорум туура келбейт. Анын ичинде ошо Адакан Мадумаров фигурасы бул өтө мындайча айтканда харизматикалуу, одиозный деп коет, тилчи, өтө кыйын сүйлөгөн адам. Кээ бир ключевой позициялары мага туура келбейт. Бирок кандай болгон учурда дагы плюрализм деп коет, же болбосо башкалардын оюн дагы жаман көрбөсөң дагы аларды чыдоо, толеранттуу дейт. Ошондой болбой атат да. Мындай түшүнүк бар да, бул психологиялык жагы бар да. Психологияда жана күрөштө, бизнесте, экономикада дагы zero sum, ага каршы win-win деген бар да. Саясатта бул zero sum деген 1-0 да. Бирөө жеңсе, бирөө жеңилиш керек да. Ал эми win-win деген бул
экөө тең жеңиш керек деген сөз да. Бул жерде мына Адахан Мадумаров же анын ордуна каалаган адамды айтсак болот. Бийликке жакпаган, каалаган адам. Аны алдын ала жолун бутун тузап, анан кийин жолду ачыш деген оюм болуп атат да. Ошон үчүн саясатта позициясы туура келбесе дагы бийлик ошондой адамдардын позициясын эске алып, макул болбосо дагы аларга жолтоо болбош керек. Макул жаман көрөт, макул укпайт, бирок аларды жолдон ажыратып, тазалап, аларга иш козгогон бул жанагы zero sum деген оюнда. Бул Мадумаров менен катар Кемпирабадтын шылтоосу менен дагы саясий активдүү жарандарды, жарандык коомдун эң өткүр кайратман өкүлдөрүн дагы ушуга чейин бир болбогон шылтоо менен камап отургандын өзү деле ушуга окшоштой да, мындай жок жерден айып табуу. Анан бийликтеги бир позиция менен оппозиция, бул бийликтеги баланста ошону өздөрү бузуп атат да, бийликчи. Ооба. Мисалы көптөр эле демократия десе батыштыкы, Кыргызда андай жок, сен баягы Американын адамысың дегендей күлкүлүү сөздөрдү айтып атпайбы? Жалпы биздин Кыргыздын маданиятында деле адамдын позициясы үчүн, башка каршы пикир ою үчүн андай кылбаш керек болгондо, Манастын деле эмесин окуяларын окусак, каршы пикир болгон көп, Алмамбет менен каршы пикир болгон көп учурларда, бирок жаман болсо дагы, урушуп кетсе дагы позициясы үчүн аларга жаза көргөн эмес. Позиция деген бул макул ой туура келбей калды. Бирок аларды шылтоо кылып, ошо позициясын шылтоо кылып, аларды куугунтуктап, иш козгоп, же болбосо камап, мына Кемпирабадтыктар. Бул өтө мыйзамсыз, мамлекет эмес мыйзам талаасынан чыгып кетүү иши болуп атат. Анткени позициясы үчүн эч кимди камаганга конституция боюнча жол жок. Конституция боюнча мамлекетти басып алуу деген, төңкөрүш кылат деген дүжүрнү беренени таап алышты да, кайсы бийлик болсо дагы ушу мамлекетке төңкөрүш жасамак экен деп, анан митингге чыккандарды, коомго нааразычылыгын ачык айтканды, бийликке нааразычылык айткандардын баары суук тумуш көргөзгөн инструмент эмне иштеп атат? Ошол начар маданият кетип атат да, бул мындай басып жулуучулук дейби, кандай баса калганчылык маданияты болуп атат да, саясатта жогорку эмеде оюнда ушундай болуп атат. Бул биздин Кыргыздын мамлекетинин конституциясына же болбосо Кыргыздын адамдык нерсесине каршы келет. Анткени ар бир оюнда, ар бир күрөштө 3 вариант бар. Англисче айтканда fight, accept, avoid деп айтат да. Кыргызча айтканда ушул оюнда, ушул күрөштө сен күрөшөсүң, же кабыл аласың, же качып, андан качып избегать этесиң да. Ушул жанагы биз айтып аткан адамдар, Кемпирабад боюнча камалган адамдар, же болбосо митингге чыгып аткан адамдар, булар күрөш жолун тандагандар. Көпчүлүк масса бул кабыл алгандар. Же жана чет өлкөгө көчүп кеткен саясий башпаник алуу үчүнчү вариант, жанагы избегать дегенчи. Бизде дагы күрөшүүгө белсенген адамдар коркунучка учурап, жанагындай тордун артында калып атат. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Анткени мына бүгүнкү күндө бийликте тургандар эртең бийликтен кетип калса, аларга дагы бул мындай колдонулат. Ушундай паттерн, башкача айтканда матрица. Ушундай матрица оюндун эрежеси бузулуп калып атат да. Ушундай эреже менен кийинки келген бийликтер дагы колдонсо, анда биз андан барып отуруп, баягы орто кылымдарга келип калабыз. Бул деген государственностьтун кетип калышы да, statehood дейт. Мыйзам талаасынан чыгып, түшүнүктөр менен жанагы адам өзү кандай түшүнсө, мыйзам эмес да. Ошол кишинин түшүнүгү конституция болуп калып атат да. Франциянын королу болгон Луи IV деген, Луи XIV французча. Ошол киши айтканда, l'état c'est moi, государство это я деген да. Азыркы бийликке келип алган ар бир киши, мына азыркы учурдагы бийлик, ага чейинки Атамбаев, Бакиевдер бийликке келгенде алар өздөрү мыйзам болуп алган да. Мен каалаган нерсе мыйзам болуп калган. Азыр дагы ошол матрица, ошол
мыйзам баш мыйзамды жакшы эскерттиң. Бийлик эгеси эл экенинчи азыркы баш мыйзамдарда көрсөтүлгөн. Бирок ошого карама каршы иштеп атат азыркы бийлик. Кандай дейсиз? Мен мүмкүн наивный адамдырмын, бирок мамлекеттин ээси конституцияда жазылган бийликтин булагы эл. Эл кожоюн. Эл ушул кайсыл бир бийликти өзүнүн өкүлү катары тандап алат. Ошол кишилер ага кызмат кылыш керек. Ал кызмат кылганда биз кожоюнбуз. Ар бир жаран кожоюн. Бирок ар бир бийлик кызматчы эмес, өзүн король катары сезип алат, хан катары сезип алат. Элдин арасына сабырдуу болуш керек бийлик көрөбү. Анткени эл аларды ишке алды да. Шайлады. Эл шайлады, биздин ишенимин берип шайлоо аркылуу бизге кызмат кылып бер, менин кызыкчылыгымды сен коргоп, бизге коопсуздук түзүп бер, жолдорду салып бер, балдарыбызды окут деп бийликке берип атат. Бизге устаны жалдап иштеткенде эле булар ошо 5 жыл жалданып иштеш керек да элге. Ошондой принцип болуш керек да, жалпысынан конституциянын өкүмү ушундай. Ар бир жаран дүйнө бүгүнкү заманбап модерн да, бүгүнкү дүйнөдө мамлекеттин ээси, ар бир мамлекеттин ээси анын жарандары. Көп жарандар активдүү болсо, көп жарандар жөн эле кул болуп калбай, өзүн кожоюн сезсе, ошол өлкөдө демократия жана адилеттүүлүк, демократияны адилеттүүлүк деп түшүнөлү. Ошондой болот. А эгерде элдин баары үндөбөй туруп берсе, күрөшпөй, жөн эле жанагы кабыл алуу болуп берсе, анда бийлик каалааны кыла берет. Биз ушул кандай бийликти заслужить этсек, ошондой бийлик болот да. Бийликтин эле аракети эмес, коомдо да мындай терс пикир пайда болуп атпайбы? Митингге чыккандар булар бузукулар, батыштын агенти. Сен буга кандай комментарий берер эдиң? Ошол митингге кандай топтор чыгат? Маселен, сен митингге дайыма давамат чыгып жүрөсүң, канчалык эл аралык уюмдар менен сүйлөшүп жүрөсүң, мен билгенден ООНдо иштегенсиң, ОБСД иштегенсиң, англис тилинде, башка да тилдерде, французча, венгерче тилдерде сүйлөй алам. Анан митингге чыккандарды баягы обондордун образында элестетип алган да, жалданма топтордун. Көчөдөгү адамдар катары кабыл алып, мындай бир кызматка жетпей калып, же бир кандайдыр бир ушундай катары кабыл алат да. Булар бир бекерчилер, кандай үрүп жүргөн иттер деп кабыл алат да. Батыштын бир нерселери, кыскасы ар түрдүү сөздөр. Бирок жалпысынан алганда митингге чыккан адамдар эң жогорку түшүнүктөгү, принциптеги, баалуулуктагы адамдар. Анткени алар биринчиден өзүн кожоюн сезет. Кожоюн сезип, мен буга макул эмесмин деп жана күрөш жолун тандайт. Бул оңой эмес. Экинчиден алар коопсуздугу менен өзүн жертвовать этип атат. Ар биринин бала чакасы бар, иши бар, жумушунан айдалышы мүмкүн, админ ресурс деген бар. Ага карабай, коркпой, ички өртү менен ошол жака чыкканда, акча үчүн эмес, кандайдыр бир кызыкчылык үчүн эмес, мамлекет өзүнүн карагаттай балдары үчүн чыккандар митингге чыгат да. Көпчүлүк адамдар чыкса Кыргызстанда дайым эле каршы чыккыла деген жокмун. Туура эмес келген нерселер үчүн дайым элдер жапырт туруп жок десе, ошол чыныгы өлкөнү кармап турган күч да. Мындай бир сөз бар да, видеть несправедливость и молчать — это значит участвовать. Ошого катышуучу катары соучастник болуп калбайлы деп биз чыгабыз да. Ошону токтотойлу, биз ага макул эмеспиз депчи. Анан митингчилерди мисалы дайым эле булар бузукулар, дагы эмне деп коет, бузукулар дагы НПОчулар, ЛГБТлар, Американын агенттери деп айтышат да. Кремлдин жаттатып койгон тезистер да. Кремлдин эмеси, матрицасы. Анткени Кыргызстан үчүн мен күйсөм, мени сен Америкасың дейт да. Мен Америка мага бир тыйын бербесе, мен өзүмдүн өлкөм үчүн күйүп атсам, мамлекеттик тил же болбосо Кыргызстандын эгемендүүлүк принциптери үчүн кылсам, чыга турган болсом, мени Америкасың дейт да. Бул өтө ошол пропаганданын таасири да. Элдер кулчулук сезимде да, макул болуп, момун, жакшынакай өзүңдүн тиричилигиң эле кылып, ал жака мындайча айтканда атылбай жүр дейт да. Ушул позиция бул биздин баарыбызды соучастник кылганга түртөт. Менин оюмча бул. Урматтуу көрүүчү, сиздер бурун Осмоналиева менен болгон саясий агартуучулук маегибизди уктуңуздар.
Бул көрсөтүүбүздү эгер жактырган болсоңуз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, жана башкалар менен бөлүшүп коюңузду суранабыз. Чоң рахмат.